гүл сүйүүчүлөргө арналган. Бул биздин сторонабыз. Мынакей эң биринчи эле бул жерди карасак, мынакей субстрат для орхидеи деп турат. Орхидея деген бул аябай кооз, нежный гүл десек болот, аябай жакшы көрүнөт. Биздин айымдар бул гүлдү аябай жакшы көрүнөт. Ошол гүлгө арналган атайын топурак, составында древесный уголь, мох, дренаж деген атайын специальный компоненттер болот. Мунун ичинде баары даяр. Алып барып эле орхидеяңызды ушул топуракка отургузуп берсеңиз болот. Анан кийин жакында уже сезон башталып атпайбы? Мини парник атайын даярдалган ушундай контейнер десек болот. Ичинде мондай бөлүктөр менен ушул жака торфяные таблетки деген болот. Ал тиги отделыбызда экен, ананыраак түшүндүрүп берейин. Ошонун ичине салып туруп эле урукту салып койсоңуз, ушул жерден эле өнүп чыгат. Бул канча штук болот моунусуна? Так, 2 12 24 экен. 24 ячейкасы бар. Ондай 170 сом. 170 сомдук көчөт отургузганга онда атайын идиштер бар экен. Жана помидор, бадыраң, баарына гүл болобу, жер жемиш болобу, зелень болобу, баарына отургузуп берсе болот. Жери да бар деп атасыңарбы? Торфяные таблетки болот, ошону салып туруп эле отургузуп коет да, атайын. Атайын тоголок, аны тиги отделден сизге көрсөтүп кетем азыр. Мак, урматтуу жер жемиштер менен иштеген дыйкандар. Анан бул жерде айта кетсек, агропесок деп кумду көбүнчөсүн например, эмнеге сатасыңар, эмне кыласыңар муну деп айтмакчы. Бул дагы гүлдөргө аябай керектүү нерсе. Анткени бул дагы, например, суккулентный культура деп коет. Булар кактус, алоэ, замиокулькас деген гүлдөргө топурагына салса, топурагы ныкталып, аябай жакшы өсөт. Бул обработанный речной песок. Кадимкидей эле кум, урматтуу дыйкандар. Бул гүл сүйүүчүлөргө арналган. 80 сом. 80 сом. Анан мына бул жакта мох деген турат, мох свагнум. Муну да биздин гүл сүйүүчүлөр аябай жакшы билет. Муну топуракка аралаштырып койсо, гүлдөр да аябай жакшы өсөт. Анан атайын гүлдөр бар, антуриум, спатифилум, булар биздин тилде айтканда, элде айтылып келаткан тилде айтканда, женское мужское счастье деп коет. Ошолорго да аябай көп кошулат. Орхидея деген гүлгө жакшы кошулат. Атайын гүлдөр бар, ошолорго арналган, мынакей мох свагнум да бар бизде. Келсеңиздер болот. Канча сом? 70 сом. Анан мынакей бул жерде зала древесная. Бул дагы жанакы, бул мындайча айтканда биздин тил менен бул күл. Гүл. Күл деп койсок болот. Ошо бул атайын обработанный, уже курттарга каршы, ооруларга каршы составында удобрение аябай көп нерсе камтылган. Муну дагы гүлдөргө топурагына аралаштырып биздин гүл сүйүүчүлөр өстүрөт. Бул бир гана гүл сүйүүчүлөргө элеби же мындай гүлдү сейип койсо болобу эмеге? Сейип койсо болот. Применениясы аябай көп мунун. А так бизде ушу гүл сүйүүчүлөр аябай көп алат да, ошону топуракка аралаштырганга атайын ушу древесная зала, древесный уголь деп бизде келишет. Мунун деген биз оттун гүлүн алып туруп чачып койчу элек го. Ошону эле обработанный экен да, туурасы дегендей. Анан мына бияка токтоло кетсек, известняковая мука, доломитовая деп турат. Бул дагы буга чейин айтып келгендей, бул жанакы бизде pH, жердин pH кислотности повышенный болуп калып атпайбы? Андай pH-та көп өсүмдүктөр жакшы өспөй, удобрениянын сиңиши начарлашат. Ошондуктан ошол pH-ты түшүрүш үчүн ушул доломитовая муканы колдонсоңуздар болот. Применениясы артында баары жазылган. Сиз деген жана лакмусовая бумага же pH измеритель деген болот. Ошол менен текшерип, сиздин результатыңызга жараша, дозировкасы ошого жараша себилет. pH-ын текшерип дегенде жана анализ берип атпайсыңарбы? Агрономдор сунуштамасын бергенде, мынакей ушул известняковая мука менен толуктасаңар болот экен да, pH-ын. Мынакей бул дагы почва улучшитель, диатомит. Бул дагы гүл сүйүүчүлөр бизде муну аябай жакшы көрөт. Анткени бул дагы тамырын күчтөнтүп, лишний влаганы өзүнө соруп алат, жакшы өстүрөт өсүмдүктөрдү. Бул дагы как добавок к почве, да? Кошумчасы. Топуракка кошумча экен да бул. Аралаштырганга. Ушул жерде тургандардын баары негизи эле топуракка кошумчалар, ар биринин өзүнүн свойствосы бар да. Анан кийин мына айтып кетсек, табачная пыль деп. Бул дагы аябай жакшы нерсе, өсүмдүктөргө керектүү нерсе. Бул деген ошо жанакы биздин тамекинин жити менен жыттанат, бул дагы табачная пыль. Ошол жит менен жыттангандыктан көп курттар мындан качат да. Буну жөн эле сейип койсо, жөн эле сейип койсо, бул ошол курттарды өзүнө жоготпойт. Бул ошондо курт өлтүргөн эме болуп атабы? Ооба, природный инсектицид. Кадимки тамеки, табак. Бирок муну чексе болбойт, Жок.
билбейм, болбойт болуш керек. чекөө эле 100 сом экен. Мынау негизи урматтуу көрүүчүлөр, неге тамеки чекпегиле дейт. Негизи бул деген көрүнөр курт кумурсканы өлтүргөнгө арналган нерселер да бул. Биз болсо буларды чегебиз. Да. Тамеки чегүү сиздин ден соолугуңузга зыяндуу деп айта кетели. Ооба, зыян чекпеңиздер. Анан мына бул жака айта кетсек, буга чейин айтып кетпедикпи, биогумус деп. Бизде дагы мынакей кыргызстандык, биздин ата мекендик, өзүбүздүн мекендештер ушу биогумусту аябай көп өндүрүп келатат. А бул биогумустар мынакей Россиядан келген биогумустар. Гумустун проценти биякта нормированный. Мына көрсөтө кетсек, ушул биогумуста 35% гумус. Бул жакта мынакей 25% гумус болот. Булар дагы ошо боюн өстүрүп, жакшы гүлдөтүп, эртерээк түшүмүн бышырыш үчүн, жакшы гүлдөтүш үчүн жакшы таасир берет бул биогумустар. Кургак боюнча эле өсүмдүктөрдүн алдына топуракка кошуп эле сеип коет. Дозировкасы баары артында жазылган. Муну көп сепкенге болбойт. Өзүнүн дозировкасы менен, дозасы менен себиш керек. Анан мына бул жака токтоло кетсек, бул кокосовый субстрат. Буну азыркы кезде бизде быйыл байкасак, гидропоника системасы аябай өнүгүп келе жатат бизде. Бул да болсо бизди аябай сүйүндүрөт, анткени биздин да Кыргызстаныбыз өнүгүп, ушул гидропоникага да өтүп алсак аябай жакшы болот. Анан кийин мынакей клубникага бул аябай ошо өстүрүш үчүн как посадочный материал катары колдонулат бул. Бул да анткени клубниканын гидропоника системадагы 30% суусу агып кетиш керек да. Ошол себептен бул кокосовый субстрат эң эле жакшы топурак десек болот. Гидропоника системада өстүрүлгөн кулпунайларга арналган. Анан бул ал эле себептен эле колдонулбайт. Муну деген көп топурактарга аралаштырып, мисалы үчүн аралаштырып гүлдөрдү болобу, жер жемишти болобу өстүрсө, бул деген тамырын кыспай, рыхлый кылып өсүмдүктү жакшы өстүрөт. Ошондой свойствосы бар. Анан айта кетсек, бизде мондай 7 литровый бар. Кичинекей объемикте. Анан мондай 70 литровый бар. Баалар канча? Ушул 7 литровый 180 сом, 70 литровый 1100 сом. Айжанайым, ошол гидропоникадан тышкары мындай деле колдонсо болот экен да? Ооба, муну деген микрозеленде азыр бизде жаштар аябай микрозеленди аябай көп өстүрүшөт. Анткени бул да болсо бир прибыльный бизнестердин бири десек болот. Ошону дагы өстүргөнгө бул аябай жакшы нерсе. Гидропоника технология менен иштегендер көппү? Бизде ушундайлар көп сурайбы? Былтырлары аз болчу, быйыл күндөн күнгө көбөйүп келатат. Күндөн күнгө көбөйүп атат, Бул микрозеленге анан гидропоника менен мөмө, ягодный клубника өстүргөндөр бар. Гүлдөргө бунун негизи применениясы аябай көп. Муну гүлдөргө, например, топуракка аралаштырып деле койсо, тамыры кысылбай жакшы өсөт. Анан гидропоника системасына дагы бул аябай. Именно кулпунайга да, анткени гидропоника деген бул өзү эле сөз айтып турбайбы, гидро депчи, бул сууда өсүш керек да. А кулпунайга бул ошо сууда эмес, азыркы кезде биздин ошо мекендештер бизге кардарлар ушуга өстүрөбүз деп, анткени биз да сурап калдык, эмне себептен буга депчи. Айтсак, ошо айтышты, мындай топурак эмес, суу эмес, ушуга жакшы өсөт экен практика жүзүндө. Анткени 30% лишний суу агып кетет дагы, тамыры чирибейт. Торфтон эмне айырмачылыгы бар ушунун? Бул прессованный кокосовый субстрат торфтон айырмачылыгы. Ошо торфко да өстүрүшөт гидропоникада. Ал эми жерге, жана гидропоника үстүнө чыгарып атпайбы? Ошондо уже клубникага ушул колдонулат да, кокосовый субстрат. Эми микрозеленди мисалы үчүн жөн эле өстүргөндө, ушуга да өстүргөндөр дагы бар бизде. Анан суу системасы менен да өстүргөндөр дагы бар да. Мынакей, бул эми өнүгүү да, акырындан. Бул эми күндөн күнгө бул дагы бизге жаңылык, мындайча болсо айтып кетмекчимин. Ошо биз дагы курстарга барып өзүбүздүн билимибизди жогорулатып келе жатабыз. Ушул гидропоника боюнча. Эми биз дагы көп нерсени билебиз деген ойдомун. Бизде эми урматтуу көрүүчүлөр, бизде билесиздерби, теплица күнөскана боюнча тартып келбедик беле? Гидропоника боюнча Кудай буйрса чыгарылыш даярдайбыз. Ошол жөнүндө дагы бизге да өзүбүзгө да кызык да аябай. Анан кийин ушу кокосовый субстраттан кийин мына үстүндөгүлөрдү да айта кетели. Мына мондай почва брикеттер болот да. Мондай булар дагы сиздер көрүп тургандай, мына ошо кокосовый субстратка окшош.
бирок булардын составында азот, фосфор, калий микроэлемент, анан вермикулит да кошулат, и pH дагы нормированный болот да. Мындай айтканда бул современный грунт, атайын бул айымдарга арналган. Биз ушу выставкага барганда ушул фирмага аябай бизге түшүндүрүп берди ушул жөнүндө. Бул деген ошо алар биздин айымдар орду көтөрбөсүн, ошо жеңил жүрсүн деп ушундайды чыгардык деп, баары даяр. Муну алып барып эле ысык суунун үстүнө куюп койсо, бул как готовый топурак болуп калат. Анан ушуга эле гүлдү отургузуп берип даяр. Ичинде баардык удобрениясы менен, кошумчалар менен, и гүл дагы жакшы өсөт да ушундан. Мынакей. Мында шоколад сыяктуу экен. Подарка сыяктуу экен. 8 мартка. Анан сиздер көрүп тургандай литраждары да ар кандай, 5 литровый, 10 литровый, универсальный бар, гүлдөргө арналганы бар. Бегония, азалия деген гүлдөргө, декоративныйларга, цитрустарга ар кандай да. Анткени буга чейин удобренияны деле биз сиздерге көрсөтүп келдик, формулалары ар кандай деп. Булардыкы деле ошондой болот да. Ар бир өсүмдүккө өз-өзүнчө. Бул деле бир жалкоонун бир иши экен да бул дагы. Мындай отурусуп үстүнө суу куюп койсо эле болчу эле болот. Мындай кадимкидей эле супермаркетте киргендей, биякта шоколад, биякта пластилин тургандай эле, биякта таттуулар тургандай эле экен да. Анан мына бул жака өтүп кетсек, мынакей перлит. Перлитти да биздин көп адамдар билет. Бул вулканический минерал. Булар лишний сууну өзүнө соролот да, керектүүсүн кайра өсүмдүккө керектүү кезде кайра чыгарып берет. Булар ушундай. Бир гана гүл эмес, Бир гана гүл эмес, бардык эле өсүмдүктөргө. Ну эми бул дагы айтсак маркетинговый ход десек болот. Мынакей овощей цветов деп турат, бул жакта мынакей цветы деп турат, агроперлит деп эле турат жөнүндө. А так булардын баары ошо бардык өсүмдүктөргө колдонулат. Өсүмдүктө топуракка кошумча катары. Анан мына бул жакта объемдорун көрсөтө кетсек, бизде 1 литровый бар, 2 литровый бар, 5 литровый бар. Анан чоң объемдорго бизде 100 литровыйлар дагы болот, чоң мешоктордо. Анан мына мондай вермикулит. Бул да вулканический минералы. Булардын составында эмнеси жакшы? Мунун составында кремний болот. Бул дагы ошо лишний влаганы өзүнө сорып алып, керек кезде кайра берип турат. Анан кийин топуракта дагы кооз да көрүнөт да, для красоты да колдонгондор дагы бар муну. Анткени сиздер көрүп тургандай мынакей алтын сыяктуу булар дагы. Ушул крупный фракциясы 5 литровый вермикулит. Бул мелкий фракциясы, мынакей 5 литровый вермикулит. Бул дагы 5 литровый вермикулит позолоченный. Ушундай эффекттер менен. Анан мына бул 2 литровый, кичинекейрээк объему болот. Балар 100 сомдон экен, Мынакей 2 литровый вермикулит 100 сом, 5 литровыйлар 180 сом, анан крупный фракциясы 220 сомдон баалары. Анан бул жака өтө кетсек, мынакей мульча деп турат, кара. Буларды дагы атайын бир гүлдөр, өсүмдүктөр бар. Ошолорго аралаштырып койсо, алар булардын жардамы менен алар дагы жакшы өсөт. Мисалы үчүн ошо айтып кетсек, орхидея, антуриум, спатифилум деген гүлдөргө кошула турган добавкалар. Бул жагы кандайдыр бакыттардын кабыгыдай, Ооба, ошондой. Но булардын дагы ошо аябай керектелүүчү нерселер, заттары бар. Заттары бар жакшы аябай. Анан кийин мына бул жака өтүп кетсек, мындай кармап көрсөңөр, булар дагы как дренаж, таш, жеңил таш ичинде. Буларды ошо гүлдү өстүрөрдүн астында эң түбүнө ошо дренажды салат. Бул дагы циркуляцияны топурактын ичинде жакшыртып турат, нымдуулукту, лишний нымдуулукту өзүнө соролот, керек кезде кайра берип турат. Анан кийин мунун дагы фракциялары ар кандай болот, мындай көрүп көрсөңүздөр болот, могу кичинекейреги. Мелкий болот бул. Анан мына монусу чоңураак болот. Анан мунусу андан да чоңураак болот. Ошондой фракциялары менен баары. Анан кийин мына бул пеностекло. Ушул мынакей азыр мынакей добавкалардын баарын биз ушу влагоудерживательдердин баарын айтып келдик. Бул дагы мына бизге Кыргызстанга жаңыдан келип жаткан влагоудерживатель, разрыхлитель пеностекло. Мунун дагы сурап калган кардарыларыбыз бар. Пеностекло дегенде бул айнек жөнүндө айтылышы да бар. Субстрат нового поколения деп коет, мунун дагы өндүрүүчүлөр дагы өздөрү билишет. Эми биз буларды жакшы биле бербейбиз да, мындай жатканда өзүбүз чыгарбайбыз. Мындай көргөнгө, буякты көрбөйсүң, буякты көрөсүң да. Анан айта кетсек, буга чейин мен сиздерге айтып келдим, ошо ар бир өсүмдүккө өз-өзүнчө топурагы дагы бизде бар деп. Мына бул жерде суккулентный культурага арналган топурак. Суккулентный деп айтып кетсек, суккулентный культурага бул алоэ, кактус, замиакулькас,
Мындайча айтканда ушу бизде азыр интернет дагы аябай көп эмеспи, гүл сүйүүчүлөр дагы баарын окуп бизге кагаздар менен даярдап келишет, мага ушундай керек деп. Ошо суккулентный культурага арналган топурак, ошонун баары даяр, мына ушул топуракта суккулентный. Канча сом ушул кактуска? 80 сом. Бул бир канчага жетчү экен, Бул кичинекей топурак. Муну аралаштырып койсо болот. Кара топурак менен. Анан мынакей бул комнатный гүлдөргө ылайыкталган топурак, тоже макро-микро элементи ылайыкталган ушуларга, pH дагы нормированный. А бул болсо декоративныйларга, фикус, пальмаларга ылайыкталган топурак. Анан мына бул жерден айтып кетсек, цитрусовыйларга арналган топурак булар. Тоже бизде азыр үйдүн ичинде лимон, мандариндерди да өстүрүп калбадыбы? Ошолорго арналган грунт. Анан кийин фиалка гүлдү да өстүргөндөр азыр биздин кардарлардын арасында аябай көп. Анын дагы мынакей топурагы бар, 5 литровый, анан 10 литровый. 5 литровый канча, 10 литровый? 5 литровый 100 сом, 10 литровый 150 сом. Анан мына бул жака өтсөк, бул декоративныйга арналган 10 литровый топурак, Нестеровский фирмасыныкы. Жашыл, обогащенный грунт для пальм и юкки дейби? Анан мына бул жакта азалияга, рододендронго арналган топурак, 20 литровый. Булардын pH подкисленный болот, анткени ушул гүлдөр именно кислый почвада өсөт. Янтарный край дейт. Биз да ошо айтып кетмекчимин, ошо торфопредприятие Нестеровский янтарный крайдын официальный эксклюзивный дилери болобуз Кыргызстанда. Ушулардын топурактарын биз түздөн түз алып келебиз. Официальный дилер качестволору булардыкы аябай жакшы. Анткени биз ушу канча 5 жылдан бери сатып келебиз, если не ошибаюсь. Анан бул ушул жылдын арасында өзүнүн качествосын аябай жакшы көрсөттү бизге. Биздин кардарларыбыз келип ушу атайын издеп келгендери көп бизде ушул топуракты. Анан кийин мунун логистикасы да аябай оор болгондуктан бизде 2-3 айлап бул дагы жок болуп калат. Аны да карабай биздин кардарларыбыз ушул топуракты именно күтүп турат да, анткени бул топуракта уже 100% анын өсүмдүгү аябай жакшы өсөт. Демек, могу янтарный край менен уже 5 жылдан бери иштешип атасыңар. Кардарлардын отзывдары аябай жакшы. Аябай жакшы. Бул эч кандай негатив биз уккан жокпуз ушул жылдар аралыгында. Анан айтып келгендей эле мына ушул ова жер жемиштерге ылайыкталган топурак бул. Бул рассадага ылайыкталган топурак, 20 литровый. Көчөттөргө? Көчөттөргө. Анан мына биякта азырда бизде голубика өстүргөндөр аябай көп болуп атпайбы, мөмөлөрдү. Тоже алып келип башташты чет мамлекеттен. Ошо голубикага арналган топурак, мунда pH подкисленный болот. Азот, фосфор, калий атайын ушул өсүмдүккө ылайыкталган. Бул жерди карасаңыздар, мынакей 20 литровый универсальный бардык гүлдөргө ылайыкталган. Биякта 10 литровый турат, 5 литровый турат. Анан кийин мына бул жерди көрсөтө кетсеңиз, бул 50 литровый. Баалары канча ушулардын? 10-50лөрдүкү. 5 литровый 100 сом, 10 литровый 150 сом, 20 литровый 240 сом, 50 литровый 500 сомдон. 50 литровыйлар кантип берекелүү экен, чоң-чоң. 70-тиктер да болот, булардын бирок азыр ошо санкцияга жараша биздин поставщиктерде упаковкасы жок болуп калды. Жакынкы кийинки партияда буюрса келет, андан да чоңурактары. Бул жерди көрсөңүздөр, биякта луковичный цветылардын түрлөрү турат. Мындайча айтканда тюльпандар булар. Мынакей булар мондай луковицадан өсөт. Бияктан жакшы көрүнөт бекен камерадан. Мына мондай болот ичтери. Анан буларды күзүндө же эрте жазда отургузуп койсо, булар жана 8 мартка чейин тюльпандар гүлдөп калып атпайбы, аябай кооз болуп. Бул да гүл сүйүүчүлөргө аябай арналган. Качан жакшы көргөн? Күзүндө же февралдын аяктарында. Февралдын аяктарында же азыр деле үйдөн өстүрүп баштасаңыз болот. 1-2 айда өсөт экен да? Эрте өсөт аябай, ооба. Ал уходко жараша. Если темный, прохладный жерге коюп койсоңуз, бул тура берет. Анан кийин эрте жазда уже эшикке чыгарып койсоңуз, күн жылыр менен эле булар ойгонуп, ушу гүлдөп баштайт да, бул атайын ошондой гүлдөр. Мынакей тюльпандар десек болот, тамырлары пияз түрүндө экен булар. Голландиядан келген булар луковицалар, мынакей түрлөрү турат, сорттору сүрөттөгүдөй. Бир упаковкада 5 штуктан, 7 штуктан жазылгандай баары өзүндө. Ошондо 5 штугу 350 сом болот абы? 350 сом. Сортовойлор да биякта тургандардын баары. Эми бул Голландия мамлекеттики кымбат болот да. Бирок сорт анткени бизде бар кардарлар эмеси сорт окшошпой калды, андай болбой калды деп чыкпай калды дегендер. Булар чыгат да уже 100%. Булар менен дагы биз 3 жылдан бери иштешип келебиз. Качествосы жакшы.